Адам көлдүн үстүндө 24 саат жашай алабы? Муну текшериш үчүн дүйнө жүзүндөгү эң чоң 30 көлгө кирген жана тереңдиги боюнча 7-орунда турган Кыргызстандын бермети Ысык көлдүн үстүндө 24 саат болуп көрөбүз. Мен айылдык блогер Акылбек айылдагы болгон оокатымды чогултуп, көлдүн үстүндө түнөш үчүн конструкция жасадым. Жана жанымда иним Султан экөөбүз биргеликте дал ушул челленджди аткарабыз. Ана эмесе челленджди аткарып 24 саат көлдүн үстүндө жашай алабызбы же жашай албай калабызбы? Алдыда видеодон көрө аласыздар. Достор, ошентип биз түнөй турчу конструкциябызды жасап баштадык. Буга болсо бизге 5 литрлик бакалашкадан 145 штук кетти. Ал эми огородто кора турган сетка менен астын курчадык, жана майда рейкалар, ошондой эле узун жыгачтар кетти. Ал эми асты дагы бекемирээк болсун деп Султан бул жакта пена атып жатат. Ошентип конструкциябыз даяр болду. Мунун үстүнө болсо кайыкты отургузабыз. Аны бирок эртең пляждан орнотпосок, Нурмамбет доосубуздун спринтерине батпай калат экен. Эртең Нурмамбет доосубуз эртең менен келип бизди жеткирет. Ал эми болсо биз уктап эртеңки оор күнгө даярданабыз. Уктап алып көлдүн жээгине келдик, достор. Мынакей биздин эки конструкциябыз. Бул кайык болсо азыр ушул үстүнө турат. Менимче бул толкундарга туруштук бере турган жакшы деңгээлде жасалды. Болушунча пытыратып бекемдегенге аракет кылдык. Азыр эми көл жээкке алып барып кайыкты үстүнө отургузабыз. Кайыкты үстүнө Султан болушунча бекемдеп тагып жатат. Достор, биздин YouTube каналга катталганды унутпайбыз. Султан туалетке кетти. Туалетке барып алайын деп атат. Султан күтүп атабыз. Достор, мынакей биздин 24 саат түнөй турчу кайыгыбыз даяр болду. Мынакей өзүңүз көрүп аткандай бул биздин якорь. Бул ары бери агып кетпеш үчүн муну таштап коебуз. Андан сырткары бул жакта Султан экөөбүз отурабыз. Атайын 3 колоннадан кылдык, толкун болсо дагы түн ичинде оодарып кетпеш үчүн мындай коопсуздук болсун деп. Ошо азыр жөнөйбүз. Ийгиликтүү 24 саат өтүп, русалкалар жеп кетпей, чөгүп кетпей аман эсен келебиз деген ойдобуз. Ötük gene? Ötük mü? Gene basak var mı? Siz hazır mısınız? Yani öte hoşsuz gerek. Dostlar, biz mına жээктен аябай эле алыстадык. Дальше кеткен өтө кооптуу, себеби чоң толкун болсо биз жээкке чыга албай калабыз. Ошондуктан более-менее мындай алысыраак кеттик. Азыр болсо Султан якорьду таштайт. Кичине бияка жылбасын. Солго. Таштай бер. Бисмилля. Арканыбыз канча метрле? Тийди. Ами, дагы эле. Билеген балык сүйрөп кетти эле. Тийди. 6-7 метр окшойт, 6-7 метрдей чыгат. Якорьду таштагандан баштап биздин 24 саат көлдүн үстүндөгү челленджибиз старт алды. Мынакей достор, 24 саат көлдүн үстүндө түнөмөй болдук. Жээк таякта калды. Көлгөн ортосуна жакын жердебиз. Өтө терең баралы деп корктук, себеби толкун болуп кетсе кайра жээкке чыга албай калабыз деп ойлоп атабыз. Султанда болсо деңиз оорусу бар экен, кузгусу келип жантан бери жаман болот. Туалетке бардык. Бул жакта челлендж эми 24 саатка дагы туалетке барбай чыдайбызбы деген мындай неме болот. Челлендж болот. Чото чиркейлер келип баштады, жана немеңен алып чыкпайсың, сеп алалы. Мынакей чиркей чакпасын үчүн мондай off dead worded деген машина болду. Deep foods. Чак эме аттырып койсо теги чиркей чакпайт экен. Болду. Кайыкка да чачып койгола, чакпасын. Көлдүн чиркейлери страшный чагат да. Көлдө чиркейге талангандар билет болуш керек. Бетти кандай ылык я? Бетке да чачып аласызбы? Чиркейлер ушунчу булак бет сет карабай чыгып кан болсо болду. Түшпөсөк сасып эле калат го. Достор, ровно саат 12'de ушул жакка чыктык. Эртеңки
12-ге чейин ушул жакта болобуз. Биз эртең менен кайык жасап, жүрүп ачык болуп чыдабай кеттик. Ошондуктан азыр завтрак кылып атабыз. Биз жакшы көргөн халал компаниядан Тойбостун сэндвичтерин жейли дедик. Себеби бул жактан азырынча тамак жасаган эле ыңгайсыз. Ошондуктан Тойбост жейли. Кандай экен аны көлжекте? Коркпой элесиң? Болгондуктан бир аз баш айлангансы кыскын келип турат. Жеңил эле окшойт деп атам. 24 саат. Азыр кечинде жаан жаап баштаса жаман болот го. Караңга кирсе чиркейлерден коп чага албай, жуулана албай. Көлдөн корком да го. Билем, астынан бирөө чыгып эле бутунан тартып кетчү деп. Өзүм деле көлдүкмүн, көлдө чоңом, бирок баары кечки көлдөн корком мен. Сизге кандай? Жагып атабы? Жагат, вайп жагып атат мындай. Желкилдеп, кулак тынч, шаардын азыркы пробкасы жок. Салкын. Салкын. Бирок чиркейлер да келбей ал жанан чагып алгандан. Ал Тойбост жеп курсак тоесак, укташ керек. Неге ушун Тойбост жеп атабыз достор, көлдүн ортосуна келип? Себеби Султан ортосунан кайырмак менен балык кармап жейли деген да. Мен негизи балык кармаганга каршымын. Себеби мен кичинекейимде келгенде балыктар секирип ойноп, балык аябай көп болчу, бирок ушу негизи местный эле жителдер, жергиликтүү калктын адамдары эле ушу суу куйган жерлерден балыктарды сетка менен кармап, балыктарды прям аябай кармагандыктан мынакей балык жок да. Ошого бул кадам менен ушу көлдүктөрдү дагы чакырып кетким келет. 5 жыл келе балыктарды мындай тийбей эле колчу. Быжырап көбөйөт. Ошондон анан бир нормасы менен кармай берсек баарыбызга жетет. Ошо ар бирөөбүз өзүбүздөн башташыбыз керек. Көлгө чыксак дагы балык кармай мынакей Тойбост жеп атабыз. Ошо баарыңарды ошого чакырам. Экологияны коргойлу. Ынтыма каркалап, ысыкып жарсана. Достор, саат 3 болду. Мына мен моякта отуруп чын көчүгүм өлө талып кетип турдум. Көл болсо көрүнбөйт тереңдеги. Султан уктап алат жантан бери. Султан. Уйку кандыбы, тур. Кеч уктадыңбы? Башалот. Дагы эле, Тап калбаса да. Нору болду. Жаан жакты убакке. жок, жаамыш болуп өтүп кетти. Бирок азыр кайра сөйлөп баштадым аке. Не кылабыз? Вообще убакыт өтүп кеткен достор. Мынакей. Зеригип кеттик. Бир жолу колдонумду водотпу, чыныбы, Идиш. кесеби алдык. Мынакей 5 литр легенде суусу. Бул сумкада эмне бар? Бул сумкада эң биринчи эле ачканда эле көзгө газ баллон. Анын башы май, суу май. Burada düşünsünler gerek, az tabak sayız, buyaktan dağı drone, az drondan videoga tartışırız gerek. Bu drone'da ığındayla alıp durayım. Ondan çıkarı nan kremat zagara, hemen gündün nurlarına karşı turgan Коргоочу. Күн нурунан коргой турчу Бетмай. Семечка, Тойбостун Телячая деген колбасасын алдык. Анан эң кызыктуусу бuyakта жумуртка бар. Бул баягы ким эле? Сюзинин жумурткалары, Сюзи тирүү. Бирөө сынып калыптыр, яма. Сынып калыптыр. Карта, азыр карта ойнойбуз, приказ аткарабыз деген ойлорубуз бар. Бuyakта мынакей шортик. Чиркейлерден коргоочу. Муну жана сеп кеттик беле. Септик. Бuyakта печенье алып алдык. Жегенге жарымы жок калды бе. Экинчи сумкада болсо, жандар башталдырчы. Сүйнөм го жан. Сизде эчтеке жок болбосо. Бычак. Бычак алып алдык. Кескенге тураганга майда жүрөбү. Толкун жаман. Мындай идиш. Жумуртканы курганга, колбасаны курганга дагы эмне бар? Дагы менин телефонум.
Жана Султан. Банкага мындай свеча салып койдук. Кечинде жатканда бул жарык берип турсун деп. Андан тышкары powerbank зым powerbank зымы. Анан видео тартканга мондай кылып жасап койгонбуз. Бияктарын тешип, бурап бул жылбайт. Ордунда жакшы турат. Күн ачылды. Биздин комплект бүттү. Зажигалка алганбыз. Чоткан анын жалыңбыда. Зажигалка алдык. Шумдук кылды. Достор, күн чыгып аябай манайым ачылып кетти. Ата жандан бери неме аткан. Күн бүркүрөп эле жан жачыдай болуп кишинин жүрөгүн чүрүп аткан да. Жан себелеп атат, бирок антсе деле. Саат 4:30 болду, достор. Биз аябай коркуп атканбыз, ушу жан жабаса экен деп. Себеби бизде мондай электричествобуз бар, үстүбүздө эчтеке жок, башка кийим, журкан, жада калса салапанды алган эмеспиз. Бул челлендж аябай кызыктуу болсун деп ойлогонбуз. Бирок менин оюмча өткөнгө деп ойлоп атам. Бирок мага аябай жагып атат, себеби карагыла, кандай эмне деген коздук бул мындай. Бул үчүн мындай келгенге татыктуу да. Достор, жан жаган аз келгесин мөндүр жап баштады, достор. Жейген мөндүрлүк. Кармай албай атпайм сени көргөзгөндө. Таякты карасаң, Бул дагы көргөзсөң, сонун болот. Балыктар секирип, көрмөйт экен, көрмөп эле. Мына штоп сер түшүнгөндө ушундай жан жап атат, достор. Чоң жандар. Биз аз кийимибиз суу болсо, кечинде шамал болсо, биз точно üşüyүбүз да. Бирок Кудайдын жазган экен. Жанына суктанып, көлгө сүйүүмдү айтып отуруп. Достор, буттардын баары суу болду, себеби азыр аябай чоң толкун болуп, аяктын баары жана кургак отурганбыз, азыр уже суу болуп кетти. Биз азыр тамак жеп албасак, чиркейлер келип баштайт, ошондуктан колбасабызды арчып алдык. Негизи той болсо колбасалар аябай жагат. Ошон үчүн аймак колбастан жейм. Колбаса деп. Өмүрүмдө биринчи жолу кайыктын үстүндө тамак жазып атам, достор. Мындай өзүнчө бир немеси бар экен. Рахаты. Жаштар айткандай, байптын кыргызчасы рахаты бар экен. Толкун гыч деп. Үйдөн мындай аялдар тамак жазып атса, көбүлөр эми качан бушат деп атат ошондой. Гыч. Өзү атайын газ плиталар болот го, сайып туруп бышыргачы. Мондай деле алдык. Султан бүгүн бизде плитканын ролун ойнойт. Достор, биздин майыбыз акырындан ысып баштады. Ушундай горелка менен деле көрсө тамак бышырса болот экен, биле алгыла деп эле. Достор, биздин колбасабызды шүндүп эптеп бышырып атабыз. Biraz kaldı. Мынакей достор, тамак даяр болуп калды. Нан жумурта менен азыр жейбиз. Бирек сөздөрүңүз акыл эке кандай салды? Достор, жашоомдогу эң экстремалдуу учурда бышырган тамагым болду. Азыр кандай болгону Султан баласы. Көлдүн үстүндө тамак жеп көрдүңбү беле, Султан? Жок, буга чейин жеп. Мындай түшүп жүрүп кичинекейимден нан жеп алып түштүмүн, бирок үстүндө тамак бышырып, мындай балнацын отуруп жечмесин да мындай. Ушундай кылып тартып койсоң, аны ризке тутап кой мындай. Көлдүн да. Деп чөшөт го. Достор, мынакей 7:30 болду, Султан. Мен экстремалдуу учурда саган тамагымды жеп атат. Кандай болду, Султан? Тамак жакшы. Мен алып кеттим ойнойм көлдө. Ачык болгондо любой тамак кирип го. Башында көлдө жүргөндө жеңил болот экен деп ойлогонбуз, бирок толкун, шамал, жан болот. Üşüyüp там. Кыйналганыбыз кетти окшойт. Тамак жабакта отурганбыз мынакей. Чиркейлер да чагып баштады. Чиркейлер да чагып баштады. Жумуртка менен колбасаны куруп жаткан мезгилибиз. Ошол. Кандай ойлойсуң? Таңга чейин чыдайбызбы? Оор болуп турат, чыдайбыз го. Эгер сен кетем десең, мен точно чыгып кетем, себеби мен көлдөн корком, достор, кечиндечи. Мен ошо фобиямды жеңгим келип атат. Эгер Султан аянай чейин калса, анда мен да калам.
Dostlar saat 8'den 02 minut öttü. Karagılaç qanday son zakat bolot. Şükürneydi. En kızıktın bari en baştalat da oylayım dostlar. Bu tolkundарды mantip karap jatsaňar öyle sonun görünötken mont diye betiňerge qaraq deçi de olmuş. Sultandağı jattım naki. Men dağı jattım. Geçinde kандай bolot oşonu kütüp atabыз. Себеби geçinde aybay толкун болот, коркунучтуу болот, жан жашы мүмкүн. Ар кандай сыноолор күтүп атат. Ошону өтө алабыз, өтө албайбыз чын айтсам билбейм. Мен негизи өзү кечинде көлдөн корком, бирок Султан болсо коркпойм деп атат. Ошо эгерде Султан кетип кала турган болсо мен да кетип калам. Султан аяна чейин чыдаса, анда мен да чыдайм. Буюрса биз челлендж азырынча мындай чипы аябай кооптуу бир окуя болбой эле койсун. Эң эле чоң көйгөй бизде азыр мынакей ушул толкундар болуп атат достор. Мынакей карасаңар, маяка суу чыгып бутубузду астына кое албай калып, монтип отуруп калдык. Бирок Карагыlaç кандай сонун коздук. Я. Dostlar saat 8'den 12 minut öttü. Karagılaç'ı biz göldün üstünde dagı dele 24 saat challenge'da atkарып жатабыз. Gündün batkana abdan sonun men kebetemde Татынакай болуп батып атат. Карагыlaç кандай гана сонун суулук, кандай гана сонун көлүбүз бар. Challenge азыркы учурда кайыгыбыз боюнча айта кете турган болсок, кайыгыбыз бардыгы жакшы, ишенимдүү, эч жери ажырап кеткен жок. Бөтөлкөлөргө суу толгон жок, бардыгы өз ордунда. Эң гана болгон ушу толкун болуп, мынакей могул жерден суу кирип, анан могу астылары суу болуп калгандыктан буттарыбызды кое албай калдык. Буттарыбыз кичине үшүп атат, жана өзүбүз да үшүп баштадык, чиркейлер келип баштады. Ал эми Султан болсо бул жакта жатып, күндүн батканына суктанып, көлгө өзүнүн сүйүүсүн билдирип аткан кезинде эле. Кайгыз мынакей баары өз ордунда. Буюрса таңга чейин чыдап, челленджди 24 саатка чейин жеткиребиз деген ишеничибиз бар, бирок абдан кыйын болуп баштады. Жана толкундар көтөрүлүп баштады. Толкундар кечинде мындан дагы бийик болот деп атышат. Билген комментарийлерде жазып, себеби кечинде шамал аябай күчөйт, жана толкундун дагы бийиги ошончолук болот. Мен эки нерседен коркуп атам, ушу толкундан жана караңгылыктан. Себеби кечинде көлдөн негизи эле корком достор. Ошондуктан челлендж кандай болот дагы да көрөбүз, алыстабайбыз. Кет. Достор, азыр якерди алып чыгып атабыз, силерге көргөзсөм деп, якер кандай экен. Мынакей мондай маскиштин дискасы. Көрүнөт? Бизде кичине агызып кетти аз кайра, ушундай өзүбүздүн ордубузга каралып атабыз. Мощный кадр алып келген. Сүзгөнүбүздү дагы маяка жылдык кош кетти экен. Сүзгөнүбүздү аз көрөсүздөр. Мынакей мондай калактарды алып алганбыз. Böyle. Get. Bir. İki. Atraktar ne çıkıyor tam? Bizim partaz görünüyor da. Kırgızlar okeanın yerinde şapkazagan diyorlar. Ne lıgıt. Getirsin. Zakat. Zakat görürsün kos mu? Mınakey günün batışı menen biz dagı bir жерге батып баратабыз. Ошентип жаратылыштын сулуулугуна сыртыбыздан сүйүнгөнүбүз менен ичибизде караңгы кирсе эми кантат экенбиз деген ой сана басты. Отуруп окшойсуз. Эсчи. Saat görünmeyet be. Etti video. Var. Dostlar bizde saat 8:47 boldu. Buyursa gün gireyinep kaldı. Yine girip baradat. Toğunun ardında özgür görgöndöy. Geçinde olsa gölde uşunday çoң толкундар башталат экен. Biz hazır
Көлдүн үстүндөбүз. Бир аз коркунучтуу болуп баштады. Себеби толкундун бийигин өзүңөрүнө караптыңар. Примерно бир 30 сантиметр, 20 сантиметрден бийик жарым метрге жетейин деп эле уже көтөрүлүп атат. Мындай карасак абдан коркунучтуу экен. Буттарыбыздын баары суу болду, көчүктөрдүн баары суу болду, достор. Бирок ошого карабастан азыр челленджди улантабыз. Алдыда дагы буюрса 17 сааттай калды. 17 саат эптеп чыдаш керек. Толкундарды арабыз, достор. Мына. Бирок өзүнүн бир рахаты бар экен. Толкунда отурган. Ары бери термелип. Эң эле жаманы муздак суу чачыраган жаман экен. Достор, саат 9 боло ойноп калды. Буюрса бизде 15 саат бар дагы алдыда. Мынакей мен бутум суу алып. Ай. Дрон, не дрон. Мусиге чейин кетти. Мынакей достор, тартып өлбөйт белем. Тартып. Достор, бизде саат 9 болду. Буюрса дагы 15 саат бар. Чабат азыр, абайлаңыз, чабат. Толкундар өзүңөр көрүп аткандай аябай бийик болуп, маяктан турганда кишиге чачырайт экен. Буттарыбыз дагы суу болуп, мынакей чечип алдык. Азыр свеча күйгүзгөндүн аракетинде болуп атабыз. Свечабыз да бирок күйбөй атат. Канча бул свеча кылып настып баскерди, отуш керек болуп атат колдусун. Султан, жакшы элесиңиз? Жакшы эле, ордуңан турса болбойт. Койдойм. Жак. Болбойт го деп туруп салдым, Мынакей күн кирди. Кечки саат 9-дар болуп калды. Жакта толкундар аябай катуу болуп атат. Көсийме кирип кетти. Акыл байке, сиздин көлдөгү сезимдериңиз кандай? Таман экен, достор. Мынакей байпагым былчылап калды. Бутсум былчылап калды. Көчүгүмө чейин суу кирди. Чабат. Суу уруп атат, толкун жаман бийик болуп атат. Видеодон анчалык көрүнбөйт окшойт. Негизи мына момундай карасак, карап тургула, көтөргөн толкунду. Мындай кичинекей эле толкун келаткандай болуп атпайбы? Бирок ылдый отуруп караганда, мынакей. Момундай чайып алып атат да. Байка болуп атат болуш керек. Мына байка да. 70-80 сантиметрлик толкундар болот да бурунча. Ошол отурабыз акыл байке. Якары акырындан жылып кетип атат окшойт, Чиркейлер толо баштады. Ne? Ne göçüm var sokalı. Ne? Göçüm böyle değil mi öyle? Sokalı. Soğuk kalıp durumda ki. Bit polnu, sus. Çok güzel geldi. Yakar ben koş ağız odat mı? Saat 20:19 болду. Кичине толкундар мындай бийик болуп атат, бирок мындай чоң, широкий болгончо мынтип өткөрүп кетип атат. Бирок үнүн угуп атат болушуңар керек, жеке канчалык деңгээлде толкун согуп атканын. Ошо мен жаман үшүй баштадым. Байпактарым, мынакей бутум чокоюмду көрсөңөр. Мындай канчалык суу болуп калды. Көчүк деле суу болду, Султан деле бар, шум бар, тармар суу болду ошо. Бирок да чыдаш керек, буюрса 15 саат калды. 15 сааттан азыраак убакыт калды. 14 бир балекет калды да. Ошо достор, көлдө бака азырынча суу жылып калды, эң жакшысы, суу жылып атат. Бирок азыр шамал болуп, анан суу муздасан ит эле болот да. Ошо. Достор, саат 9:30 болду.
ошондуктан жатып уктаганга аракет кылып атат. Свеча менен жарык көргөзүп коюн силерге. Жатам. Свеча жактуу. Сиз жакшы иштейт экен. Караңгы болбойт экен. Бирок чүрбөйт экен. Üşүп атасың бирок. Шамал жок, бирок üşүп экенсиң баарыбирчи. Көлдөн узак абага чыгат окшойт. Ушинтип романтично отурабыз, достор. Саат 9:30 болду. Достор, күн дагы эле байкуш батса да жарык берип атат. Достор, биздин челлендж уланып атат. Саат 11-ден 3 мүнөт өттү. Дагы деле көлдүн үстүндөбүз. Көрүнүп атат болуш керек. Сук болуп атат, түшүп атабыз. Султан дагы эле кузгусу келип кыйналып атат. Ошо достор, зарядты экономдоп, улам 1 саат сайын кирип, 2 саат сайын киргенге аракет кылып атабыз. Эртеңки 12 чейин Powerbank'ыбыз дагы заряд азайып калды. Бир аз мындай свет менен отурабыз. Кичине жылуулук берет экен. Бирок чисто психологический эле неме болуп атабыз. Ошо Султан, сен кандайсың? Баш айланып атат. Жарыкты карабаш керек экен. Көлдү карап, көлдүн толкунун карап отурам. Толкунун караганда бир аз баш мындай фындап калды да ооруган. Башка эле Султан жеген тамактар кайда чыгып кетчү деп ойлойм. Буттар үшүдү. Мейли ооруп кетти, отуруп жатыш керек. Ошо достор, бирок эч нерсеге карабастан буюрса челленджди аягына чейин аткарабыз. 24 сааттан ошондо 14 саатка да? 14 саат калат. 11 саат болсо? Саат 11 болду. Ага. 12, 13 саат. 11 саат калат. 11 саат. Достор, эч нерсеге карабастан челленджибизди улантабыз. Ушунча болду, эми аягына чейин чыдаш керек. Дагы 11 саат калды. 13 саат. 13 саат. 13 саат калды. Аба саат 11 болду. 13 саат калды. Буюрса 13 саат кыйын болсо дагы чыдап аягына чейин чыкканга даярбыз деп ишенип атабыз. Ошол алдыда көрөсүздөр кандай болот экен. Достор, саат 12-ден өттү. Жатабыз. Мынакей чиркейлер. Чиркейби эмне? Султан бул жакта жатат, уктаганга аракет кылат, бирок үшүп уктай албай атат байкуш. Мен деле аябай үшүдүм, уйкум келди, бирок уктай албай атабыз. Ошо дагы 12 саат бар, буюрса аягына чыкканга аракет кылабыз, достор. Алдыда көрүшкөнчө. Мынакей достор, саат 1-лер чамасы. Уктаганга аракет кылып атабыз, так уктай албай атабыз. Бул суук, чиркей. Шамал, бут суу болуп калды дагы. Көрүндү болуш керек. Бут суу болуп, узак болот. Дагы 11 саат чыдаш керек. 11 саат чыдасак буюрса челлендж бүтөт. Эртең менен саат 5-терде күн чыкса жылыйт го деген ниет менен турганбыз. Ошол. Күйүп туруптур. Мен уктап кеттим, достор. Бир аз уктап кетип, чочу ойгонуп кеттим, өлү ишип калдым, достор. Султан болсо уктап калган окшойт. Уктай албай атасың, ачык болдум мен, жаман. Чокойлор болгон. Якорь кармап атат пока что. Ошо достор, саат 1 болду, дагы 11 саат бар, яамай. Салам достор. Эртең мененки саат 4:55. Түн ичинде аябай күтүлбөгөн окуя болуп кетти. Кечинде толкун катуу болгондуктан бул жерден тайып кулап, тизеден суу болуп калган. Андан тышкары телефондун лайтниг иштебей, Powerbank заряд бербей, айла жоктуктан 1 саат тынып алганга туура келди. Жаңы эле тынып алып, ал жерден кайра бери сүзүп келдик. Челлендж дагы 1 саат кулланат, кошулат.
Туура түшүнөсүңөр деп ойлойбуз. Бутсуу болуп, телефон заряд бербей калып, чыга чыгып курганып, телефондун зарядкасын оңдоп, жаңы powerbank алып келип колдонуп жаткан мезгилибиз. Чоң рахмат. Ал эми күн жаңы эле чыгып келип жатат. Мынакей достор 5:22-де мен сүйлөгүмдө келбей калды. 5:22-де күн чыгып атат. Султан экөөбүз семишке чагып, мен болсо бутум мына үшүп кетип, эң эле кургак материал полотенцем калып оролдум. Бутум ичине жылып калды. Буюрса дагы 7 саат бар. 7 сааттайын челленджибиз жыйынтыктайт. Эртең менен саат 6 болуп калды. Күн чыгып, мынакей бир аз жылгансып калдык. Акылбеке уктаганга аракет кылып атат окшойт. Мынакей Акылбеке жатат. Достор, таңкы 7 болду. Өлө рахат алып, көлдүн мындай секим болуп аткан толкундарын карап, нерсени кыйратып салган себеп жатабыз. Бирок аябай кыйналдык, кыйналып, анан аягында мындай ушундай кайф болгону бул кайф экен. Достор, саат 9:30 болду. Уктап кеттим. Султан да шыктап калыптыр. Султан будильниги чыгып атып ойготту, такыр өчпөй койду. Ошо достор, аз гана сааттар калды. Буюрса бара алды да көнүп калдык. Уктай баштадык. Достор, саат 11-ден 15 мүнөт өттү. Аз калды дагы деле уктап турдук. Султан өчүп калды. Дагы уктадык. Көлдүн үстүндө уктаган сонун кемин термелеп, эң эле жаманы ушу мындай. Катуу жыгач. Суга түшкүм келет, бирок мында. Мынакей достор, биздин 24 саат көлдүн үстүндөгү челленджибиз аяктады. Азыр бир 5 мүнөттөн кийин саат 1 болот. Азыр болсо 12:55 болду. Биз өзүбүздүн максатыбызга жеттик. Кыскача айтканда биз саат 12-де киргенбиз. Кечинде болсо 2:30-да Султан уктап, тоголонуп кетип, бели менен түшүп калып, телефонубуздун зарядкасы сайылбай калгандыктан 1 саат тыныгуу кылганбыз. Ошол себептен саат 1-де бүгүн челленджибиз аяктады. Мага абдан жакты, аябай кыйналдык, üşүдүк. Азыр барып ысык сууга түшөбүз сөзсүз. Бирок өзүнүн кайфы, рахаты да жакты. Себеби бул челленджди кылганым бул көлдөн өзүм аябай коркот элем. Ошол фобиямды дагы жеңе алдым деп ойлойм. Эми кечинде көлгө келсем сөзсүз оңой түшө алам жана жада калса үстүндө түнөгөнгө дагы даярмын. Султан, сенчи үстүндө болгон кандай сезимдер болот экен? 24 саат чыдаганына чейин атам. Эмне эсиңде калды? Эсимде калган Москва болезнь эсте калды. Кулаган эсте калды. Мышта жаткан эсте калды. Билейин, бөөрөктөр болбой калмак. Эле шамал үйлөп салды. Üşüdүңбү? Аябай эле üşüдүңбү? Күн чыкканда деле нормально болот экен деген, азыр шамал баары үлүп кеткен. Экинчи жолу ушундай челлендж кылсам, качасың же качпайсың? Качам эле. Бул челленджде качканда мен өзүмдү мындай кыйналып, тирүү экенин сезип, адам экенин сезип, спорт экенин Жашадыңбы? жашадым. Достор, мынакей биздин челлендж аяктап, биздин якорду алып чыгып атабыз. Байкуш Москвичтин дискасы 12 метрдей тереңдикте болчу. Мынакей кайра тартып атат, чыкпайт. Жетейин деп калды окшойт. Жок, дагы эле тартып атат. Ушунча терең жакта болчу экенбиз. Албетте кечинде кичине жакыныраак барганбыз. Себеби аябай чоң толкун болуп кетсе, оодарылып кетсе, көлгө чыга алгандай деңгээлде бир 300 метр жүрдүк. Андан кийин толкун тынчыганда кайрадан алыстаганбыз. Султан байкуш тартып бүтпөй атат. Ушунчалык тереңдикте жүрөбүз, достор. Мынакей.
Опаля, Москвичтин дискасы. Эз бул якорь бизди кармай албайт го деп ойлогом. Могу аябай 3/3 болгон чоң кайыкты, бирок өзүнүн функциясын жакшы аткарды. Жаңылбаптырбыз. Тандоодон силер дагы эч качан тандоодон жаңылбагыла. Биздин Акылбек YouTube каналына катталыңыздар. Дагы ушундай челлендждер уланып турат. Азыр болсо биз жээкти карай сүзөбүз. Биз менен бирге жээкке чыгыңыздар. Достор, ошентип биздин челленджди ийгиликтүү аткардык. Албетте сиздердин колдооңор бизге аябай дем күч берип атты. Бардык менин активдүү катталуучуларыма, досторума, баарыңыздарга чоң рахмат. Ойлоп жазып сурап аттыңар. Эми мындан ары ушундай кайык жасап, көлдүн аркы өзүнөн берки өзүнө сүзүп өтөлү деген ой болуп атат, идея болуп атат. Сиздерге жаккан болсо комментарийге жазгыла. Кызыктуу болсо бул челленджди дагы сиздер үчүн аткарганга ар дайым даярбыз. Сіздер менен айылдык блогер Акылбек болду. Катталганды унутпайбыз. Назарыңыздарда Акылбек жана Султан экөөбүз болду. Ийгиликтүү жээкке чыгып алдык. Кайык эч нерсе болгон жок. Ромбет алып кетет.